Рахмат, Талант Турдуманович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катчылар. Акылбек Сомбеч, сизге суроо, бирок Улуттук банктын да төрагасы жооп берип калабы. Сома KG кредиттик компания катары катталган боюнча маалымат лицензияны бергенсиздер да, Улуттук банктан? Урматтуу Максатбек Канатбек, сиз жана ломбард боюнча. Ооба. Бул деген Госфиннадзор карайт бул ломбардтарды. Лицензияны кимден алган? Лицензияны Госфиннадзор берет. Улуттук банк ломбардтарды карабайт. Биякта бар болду экен? Данияр. Улан Кытайбекович здесь был. Жок экен. Тактап берели кандай? Акылбек Сомбеч, сиз баягы көзөмөлгө алып берсеңиз, себеби бул жерде баягы пайызы 300-400 сомдук пайыз менен бул мындайча айтканда бирөөнүн паспортунун негизинде бул дагы баягы процентке алынып кредитке матырылган калпар алат да, ушуну бир жабылыптыр. Биздин ушул жактагы коллегалардын көтөрмөсү менен жабылыптыр, бирок кайра ишмердик кылып атат деген маалымат бар. Просто ушуну маалымат иретинде бир тактап карап көрсөңүз. Ушул эле сыяктуу бүгүн кайрылуулар түштү. Ушул баягы ЛТД Ихсан деген кооператив боюнча. Бул жерде дагы көптөгөн 500дөн ашык жаран бүгүнкү күндө акчаларын берип, же акчасынан жок, же үйүнөн жок дегендер келип отурат. Бүгүн ушу митингке чыгышкан экен. Анан ушул жерге келип кайрылып, ушуну дагы бир лицензияны берген соң, ушуну кайра мындай бир көзөмөлгө алып, ишмердүүлүгүн мындай бир эме кылсак, себеби бул жерде биздин да жарандар жакшы үмүт менен үй алганга аракет кылышкан, бирок ушундай мүчүлүштөр жаралып атыптыр да. Анан үчүнчү суроом бул өзүңүз айтып кеттиңиз, ушул вокзал деп мисалы. Мисалга алсак, ушул илгерки вокзал, илгерки сүт заводдору, илгерки элеваторлар, мисалы ошол эле балыкчыда турган, ушул сыяктуулардын үстүнөн иштеп, өзүңүз айткандай ушуну кандайдыр бир деңгээлде жеке болсо дагы государственный частный партнерство сыяктуу ушундай бир иштетүүгө сиздин көз карашыңыз кандай? Биз даярбыз, ошон үчүн жана Кыргыз индустрия деген ишкананы ачтык. Алар менен чогуу уставдык капиталына кирип, иштеп, ана кайра Кыргыз индустрия чыгып кеткенге даяр. 51% инвестордун өзүнүкү болуп кала берет, 49% же 20-30%на эгерде Кыргыз индустрия кире турган болсо, анда алар ошол жака технологияларды, акчаларды алып келгенге, Минфинден гарантия алганга мүмкүнчүлүк алат, иштейт. Иштегенден кийин 2-3 жылдын ичинде Кыргыз индустрия кайра чыгып кетет. Биз ошонун кожоюндарын, бизнесмендердин баарын биз менен чогуу иштешүүгө чакырып атабыз. Эң жакшы, мен ошо жана сиз айтып кеттиңиз бияктан, мен ошону дагы баягы сизге маалымат угуп алайын дегеним. Себеби мындай нерселер көп жергиликтүү бийлик сүйлөшсө, муну талашып атат деген сөз чыгарышат экен. Бирок сиздер тараптан ушундай сунуштар болсо, мен ойлойм көпчүлүгүн кайра жандандырса болотпу деген оюм да. Биз гарантия бере алабыз, 3 жылдын 5 жылга чейин биз кайра чыгып кетебиз, бизнес планын бекитип беребиз. Эгерде ошо көрсөткүчтөргө жетише турган болсо, бизге жумушчу гана орун керек да, Кыргыз өкмөтүнө. Андан кийин экинчи салык керек. Бирок биринчи жумушчу орундар керек, иштеткенге аракет кылабыз. Губернаторлордун фонддору бар, азыр Баткен областынын губернаторунун фонду бар, Нарын областынын губернаторунун фонду бар, чоңураак көлөмдө. Ысык Көл областынын губернаторунун фонддору бар. Калган губернаторлорго биз бюджеттен акча берип атабыз. Ошондой эле акимдердин фонддоруна дагы биз улук саат бердик. Жерлердеги ушундай ишканаларды иштетип, чогуу жумуш баштагыла деп. Ихсан боюнча кылмыш иши козголгон, анын үстүндө иштеп атат. Рахмат, кийинки сөз